Оодо BBC Лондон саламатсыздарбы? Эл акча спорт жаңалыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Президент Владимир Путин Орусия менен Украина ортосунда ачык согуш башталат деп ойлобосун билдирди. Британ полициясы лондондук 3 кыз Түркияга качканга байланыштуу өтө кеч жооп кылды деген дооматты четке какты. Бул кыздар Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткени болжонууда. Ымыркайыңызды сырткы аязда уктатар белеңиз. Финляндияда айрым ата-энелер бул эң жакшы шарт деп эсептейт. Украина чыгышынан баштайбыз. Бул жакта атышууну токтотуу макулдашуусуна карабастан кармаш улантылып, Украин күчтөрү оор куралдарын чыгарып кетпей турат. Ал ортодо Орусиялык Газпром компаниясы Украина кезектеги газ үчүн төлөй элек, мунун айынан Европага газ барбай калмакчы деп билдирди. Президент Владимир Путин болсо Украина менен ачык согуш болору арсар деди. Бул шаарда согуш токтогон жок. Ого атышууну токтотуу боюнча Минск келишимин козголоңчулар көз килбеди. Алар өткөн аптада стратегиялык Дебальцево шаарын ээлешти. Мира не будет, это лично мое мнение. Эч кандай тынчтык болбойт. Бул менин жеке пикирим. Мен элдешүүнү каалабайм. Жерибизге, элибизге келтирген залакасы үчүн мен бүтүндөй Киев хунтасын ошол Киевтеги ак үйүндө парламентинде асып койгум келет. На эту землю мирным жителям. Келишим кабыл алынгандан кийинки алгачкы маегинде президент Путин Украина менен согуш болобу деген суроого жооп берди. Я думаю, что это такое. Эми менин оюмча мындай кыянат сценарийге жетпейт жана эч качан андай болбойт деп үмүттөнөм. Минск келишимин 4 өлкө Украина, Россия, Франция жана Германия эле кабыл алган эмес. Ал Бириккен Улуттардын Коопсуздук кеңешинин чечими менен бекитилип, дээрлик баардык эл аралык коомчулук колдоого алган эл аралык статуска ээ болгон. Бул таптакыр башкача жагдай. Ал аткарылат деп чын диlimden үмүттөнөм. Ал арада Киев Россия чылжыкчилер чыгыш Украинанын түштүк тарабындагы айылдарды ракета жана артиллерия аткылоосуна алды деп айыптап, аткылоо токтотулмайын чыр жүрүп жаткан зонадан оор куралдарын чыгарбасын билдирди. Элге тынчтык керек, бирок Минск келишими олку-солку болуп турат. Британиянын полициясы Ислам мамлекети тобуна кошулабыз деп Сирияга качкан окуучу кыздарды издөөдө. 2-15 жашта бери 16-га чыккан кыздар өткөн экинчи күнү Түркияга учуп кетишкен. Алардын классташтары бир апталык тыныгуудан кийин мектепке кайтып келди. Ал эми кыздарды Түркиянын чек ара өтмөктөрүндө издеп жатышат. Үрөйү учуп, таң калган Лондондогу Бетнал Грин академиясынын окуучулары жарым чейрек каникулдан кийин мектепке келишти. Каникул учурунда жайкы экзаменге даярданып жаткан 3 окуучу кыз Туркияга качып кеткен. Алар Ислам мамлекети тобуна кошулуп, Сириядагы согушка катышууну көздөгөн сыяктанат. 3 курбу экинчи күнү Гатвик аэропортунан жөнөгөнү менен имейл, телефондоруна жооп берген эмес. Кыздарды Ислам мамлекети тобуна тарткан шотландиялык аял менен Шамина Бегум Твиттер аркылуу Сирияга келгенден кийин байланышыптыр. Кыязы аны менен жолугууга аракет кылса керек. BBC'нин эксклюзив тасмасында Сирияга өтүп барчу жол көрсөтүлгөн. Акчакала шаарында түрк өкмөтү орноткон көзөмөл пункту бар. Бул киши Ислам мамлекети тобуна кошулууну көздөгөн чет өлкөлүк аялдар бул жерден кантип алып өтүшкөнүн түшүндүрөт. Алар чек арада Ислам мамлекети тобунун аял мүчөсүнүн көзүнчө эки согушкеринин коштоосунда колдон колго өткөзүлөт. Жергиликтүү айдоочу бул аймак сейрек текшерилерин айтат. Güvenlik her zamanki gibi aynı yani öyle. Бул жерден эч кимди токтотуп, документтерин текшеришпейт. Kimlik kontrol yapıldı. BBC баарлашкан бир да адам 3 британдык кызды көрбөптүр. Мектептегилер 6 күндөн бери эч кабары жок кыздар аман эсен Лондондогу үйлөрүнө кайтып келсе экен деп турушат. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы берүүбүздү улантабыз. Ислам мамлекети тобу Сириянын түндүк чыгышындагы айылдарга чабуул коюп, 90га чукул христиандарды барымталап кетти. Чабуулчулар биринчи күнү кол салып, тургундарды алып кетишкен. Булардын көбү аялдар менен жаш балдар. Жергиликтүү активисттер билдиргендей, айылдан 3000 чамалуу адам чабуул учурунда качып кетүүгө жетишкен. Чех Республикасында куралчан адам ресторанда ок чыгарып, бери дегенде 8 киши курман болгону кабарланууда. Ухерский Брод шаарынын мэри маалымдагандай, чабуулчу кирип келип эле туш келди аткылай баштаган. Ал кармалганды же полиция тарабынан атылганды белгисиз.
Бириккен Улуттар уюмунун климат боюнча окумуштуулар тобунун жетекчиси Раджендра Пачаури кызматынан чегинди. Ал өз өлкөсү Индияда бир айымга асылган деп айыпталган. Пачаури менен чогуу иштеген аял андан уятсыз сүрөттөрдү алганын билдирген эле. Литва 2008 жылдан бери биринчи жолу коргонуу жөндөмүн күчөтүү максатында милдеттүү аскердик кызматты кайра киргизүүдө. Литванын президенти геосаясий кырдаалдын өзгөргөнүнө байланыштуу бул планды киргизгенин билдирди. Балтика мамлекеттери Орусиянын агрессивдүү саясатына кабатырлануусун айтышкан эле. План Литванын парламенти колдогондон кийин ишке ашырылат. Ымыркайларды аяздуу суукка карабай күндүзү сыртта уктаткан туурабы? Финляндияда жана башка түндүк мамлекеттерде бул кадыресе эле көрүнүш экен. Аларда муздак абада уктаган балдардын ден соолугу бекем болот деген ишеним бар. Чынында эле ушундайбы? Кабарчыбыздын баяны. Хельсинкиде абанын температурасы -1 градус болуп турат. Мындай суукта кишинин сыртка чыккысы келбейт. Бирок кичинекей Йорнастын ата-энеси аны сыртта уктатышат. Уулубуз Йорнас сыртта коляскада -1 градус муздакта мыкты уктайт. 5 айлык балаң тынч уктай алган шарт болсо сонун эмеспи? Балдардын ден соолугун чыңап, сыртта уктатуу өнөкөтү түндүк өлкөлөрүндө 1940-жылдарда башталган. Кийинчерээк бул жергиликтүү маданиятка сиңип, эми ата-энелер үчүн эреже болуп калган. Кыш мезгили болсо баланы 10-15 же жарым саатка сыртка алып чыгуу абдан пайдалуу. Бул адат кеңири таркаганы менен муздак абанын пайдасы тууралуу иликтүү болгон эмес. Ханну Ринтамяке, Финляндиялык институттун эксперименталдык муздак лабораториясынын профессору. Наристелер жылуу жерге караганда муздак абада 2-3 эсе көбүрөөк уктайт. Бирок аларды үшүп калбагыдай кылып орош керек. Йорнастын апасы баланы сыртта уктатаардан мурун аны жылуу орош керек дейт. Финляндияда жаман аба ырайы болбойт, туура эмес кийинип алгандар бар дешет. Демек туура кийинтип койсо, Йорнас балкондо үшүбөй жыргап уктай бермекчи. Эми спортко келдик. 2022 жылкы футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат Катардын ысыгында кантип өтөт деп сарсанаа болгондорго жакшы жаңылык. Аны кышкы учурга которууну FIFA сунуш кылды. Соңку чечим март айында чыгарылат, бирок чемпионаттын ноябрь-декабрь айларында өтүшү Европалык чоң лигалардын оюну менен дал келүүдө. Айрым клубдар эмитен эле компенсация талап кылды. Бүгүн кечинде Чемпиондор лигасынын акыркы 16 оюндарынын алгачкылары башталат. Манчестер Сити өз таласында Барселона менен ойноп, өздөрүнүн ким экенин көрсөтүүгө аракет кылат. Өткөн сезондо так ушул абалда Манчестер чыгып калган эле. Ал ортодо Ювентустун жарым коргоочусу Артуро Видал травмадан кийин кайтып, кечинде Боруссия Дортмунд менен таймашка катышмакчы болду. Теннис боюнча Дубай чемпионатында Роджер Федерер катары менен 16-чы жеңишине жетип, орусиялык Михаил Южныйды утту. Номер 2 ракетка саналган швейцариялык атлет жакшы формада экени байкалып турду. Январда өткөн австралиялык ачык чемпионатта ал 3-чү айлампада жеңилип калган эле. Жаңылыктардын соңунда кой минип жарышкандар кызыкко десек, апельсин менен чабышкандар дагы бар экен. Мексикада апельсин согушу деген фестиваль өтүп турат. Урук себи учуру башталганын белгилеген бул салт 150 жылдан бери келе жатат. Кошулар бирин-бирин мээлеп туруп апельсин менен ургуласа, жыл жамгырлуу, түшүм мол болот деп ишенишет. Фестиваль бүткөндө албетте кол алышып, жыйынтыкташат экен. Алма менен чабышпагандарына шүгүр. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбызда турат. Биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиосту дагы уксаңыздар болот. BBC жаңылыктарын Facebook жана Twitterден, YouTube'дан дагы таба аласыздар. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиздер. Лондондогу командабыздын атынан жаңылыктарды көргөнүңөр үчүн рахмат. Бирүүнү алып барган мен Акчулпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.